Ош шаарынын Анар кичи районундагы номер 8 көп кабаттуу үйдүн түндүк батыш тарабындагы жер тилкеси жеке жактарга өтүп кеткендиги аныкталды. Жерден жалпы аянты 8 сотукка жакын. Бул темир тоспо менен курчалган короонун ичи өткөн жылы жеке тараптарга өтүп кеткен, өзүңүздөр көрүп тургандай курулуштун дагы курулуп калганын көрүүгө болот. Бул боюнча Ош шаардык прокуратурасы шаардык мэриянын бир топ кызматкерлерине жана жооптуу кишилерге кылмыш ишин козгогон, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ош шаардык прокуратурасынын маалыматы боюнча аталган жер тилкеси жашыл зона үчүн деп көрсөтүлгөн, бирок мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы кызматкерлери жеке жактарга берип жиберген. Жашыл зонадагы жерлерди ижарага келишимдин негизинде 5 жылга гана алууга болот, бирок жеке менчикке өткөрүүгө мыйзам жол бербейт. Мыйзам боюнча жерди берерде жердин категориясын аныкташ үчүн тийиштүү органдардан заключение сураш керек да. Заключение сураганда булар биз айтат, биз жашыл зона временный пользование гана берилет деп берет элек дейт. Себеби жанагы кемпланда ошентип турат. Ал эми болсо Кыргызстанын ушул жанагы земля жер кодексинин 77 статьясында турат, биринчи беренесинде. Жана жерлерди бөлүштүрүү, куруу же немелери архитектуралык кагаздардын негизинде гана жүзөгө ашырылат деп турат. Бул деген бул генпландын негизинде гана ашырылат деген да. А генпланда бул жер жашыл зона болгондуктан, бул жалпы пайдаланууда болгондуктан буну жеке менчикке бербеш керек эле. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы болсо, сөз болуп жаткан учурдагы жердин ээсинин тилкесине социалдык объект курулуп, анын ордуна муниципалдык менчик башкармалыгынын балансындагы жерлерден бөлүп берүү боюнча токтом чыккандыгын билдирет. Аталган мекеменин жетекчисинин ордун басары Дастан Мурзалиев жерди жеке менчикке өткөрүүдө мыйзам бузуу болгондугун моюндайт. Жерди берүүдө кандайдыр бир деңгээлде мыйзам бузуу болгон да. Ошону берип аткан мекеме тарабынан же кандайдыр бир кызыкчылыктардын тарабынан берилгенби, аны прокуратура бизге аныктап берсе, ошо сунуштама келет же талап келет да, ошо негизинде биз иш алып барабыз. Бирок мен мындай түздөн түз эле айтайын, кандайдыр бир мыйзам бузуулар болгон экен, мыйзам бузуулар болуп, анан алган адамда күнөө жок. Ошого берип атканда кандайдыр бир процессте туура эмес болуп калган, мындай болуп калышы мүмкүн да. Ошону прокуратура аныктап бизге конкретный точкасын коюп берсе, ошого карап иш алып барабыз биз. Сөз болуп жаткан жерди 2019-жылы Ош шаардык мэриясы өз балансына алуу боюнча токтом чыгарган. Токтомдо жердин багыты көрсөтүлбөгөнүн кадастр ишканасынын кызматкери билдирет. Ал жерди жеке менчикке муниципалдык менчик башкармалыгы менен жеке тараптын макулдашуу келишиминин негизинде өткөрүшкөн. Жерди пайдалануу максаты так болбогону үчүн ар түрдүү багытта деп беришкени белгилүү болду. Эми бул жерде булар нотариалдык келишимди көтөрүп келатат да. Жеке нотариус тарабынан управление муниципальной собственности макулдашуу келишимин. Соглашение о передаче земельного участка частную собственность. Темасы өзү айтып турат. Жер тилкесин жеке менчикке өткөзүп берүү жөнүндө макулдашуу деп. Ошол жерде бир тарабында муниципальный управление, экинчи тарабында жеке менчикке. Азыр бизге экинчи тарапка эмне үчүн бергендиги жөнүндө андай информация жок да. Биз аны сурай албайбыз. Нотариалдык келишим түзүлүп атат, нотариус тастыктап берип атат. Вот муниципалитет берди, жеке менчик тарап алды. Экөө тең дееспособный, мен булардын дееспособдугун текшердим деп, өзүнүн гербовый печаты менен тастыктап берди, ал келишимди алып келди. Биз болгону каттоо чыгарганбыз. Учурда Ош шаардык прокуратурасы тергөө иштерин жүргүзүп, мэрия жана кадастр мамлекеттик мекемесинин кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн жүрүшүндө дагы башка жооптуу кызматкерлер такталышы мүмкүн экендиги маалым болду. Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, же бир кандайдыр бир кызыкчылыкты көздөшкөн ушундай чечимге келишкен да. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан 15 сентябрда 2022-жылы кылмыш козголгон. Кыргызстан кылмыш кодексинин 337 беренесинин 2 бөлүмүнө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тергөө иштери жүрүп жатат. Өтө өздөрүнүн ашыкча неме кылып ийген да. Кызмат абалынан ашыкча чапкан деп койгонбуз. Бүгүнкү күндө тергөө иштери Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан жүрүп жатат. Укуктук баалар берилет, жер кайтарылат, мыйзам чегинде чечимдер кабыл алынат. Жер тилкеси кимге берилери боюнча акыркы чечимди сот органдары гана чыгарат. Ош шаарында муниципалдык менчикте турган жерлердин жеке тараптарга өтүп кеткен фактылары ондоп, балким жүздөп саналат. Мыйзамсыз иш алып барган кызматкерлер жоопкерчиликтен качып кутулгандары да жок эмес. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.